сейчас уже все как-то изменилось в лучшую сторону. Баары жаңылады, жап-жашыл болуп сонун болуп калды. Аябай сонун, атмосфера өтө сонун. Заманбап поле биринчи Жалал Абадта салынды. Саламатсыздарбы футбол сүйүүчүлөрү, биз кайрадан Жалал Абад шаарына келдик. Мына бир жума мурда Курманбек стадионун келип көргөн болчубуз. Дал ошол Курманбек стадионунун бүгүн ачылышы орун алмакчы. Анда Кыргыз премьер лигасынын Мурас Юнайтед жана Илбирс командалары ойнойт. Биз мына ошол ачылыш оюну кандай болорун сиздер менен чогуу көрөлү. Азыр Жалал Абад шаарында саат 6-дан өтүп калды, бирок ага карабастан 30 градустан ысык. Чындыгында Жалал Абад Кыргызстандагы эң ысык шаарлардын бири. Ошондуктан мына кечки салкында бүгүн Курманбек стадионунун албетте ачылышы болот. Мындан кийинки бардык оюндар ошол кечки салкында өтүп турат. Ал эми биз ага чейин ошол Жалал Абад шаары кандай өзгөрдү, кайсыл жагына өзгөрдү жана жергиликтүү жашоочулардын маанайы кандай, аларды байкап көрдүк. Бар жок өзгөрүп атат жакшы жакка. Жаңы зданиялар курулуп атат, жолдор оңдолуп атат. Дагы гостиницалар курулуп атат. Мен Токтол паркын өзгөрүшүн өлө каалайт элем. Бирок мындай ниетиме жетпейт элем да, азыр бир жылдан кийин келип карадым, өзгөрүүлөр өтө сонун. Сүйүндүм көрүп алып. Жалал Абадта жашоо абдан өзгөрүп кетти. Туурасы Жалал Абадтарда шаардын ичтеринде жолдор оңдолуп кетти. Жалал Абад Бүргөндү жол деле бүтүп калды почти. Жолдор жакшы каралып атат. Алдын вообще каралбайт эле. Все очень хорошо поменялось в Джалабаде и стало красивым. Раньше Джалабад был, конечно, городом, но не таким уж, как сказать, цивилизованным, может быть. А сейчас уже все как-то изменилось в лучшую сторону и новые стройки, что делает Джалабад красивее. Мурункудан жакшы бар жок нерсе, парк баары жаңылады, жап-жашыл болуп сонун болуп калды. Ошентип Курманбек стадионунун ачылуу аземине бол көрбөгөндөй көп күйөрмандар келип, азыр концерттик программа орун алып жатат. Омар, Жак сыяктуу белгилүү ырчылар келген. Жергиликтүү күйөрмандардан сырткары бир топ кошунан, мисалы үчүн Ош шаарынан келген адистерди көрүп атабыз. Айбек Татанов, Бакыт Маматовдор. Салам алейкум. Ассаламу алейкум, мынакей мына ушундай өзгөчө шаан шөкөт менен масштабтуу ачылуу аземи орун алып жатат. Сиздер стадионду көрүп чыктыңыздарбы? Кандай экен, маанай кандай? Саламатсыздарбы? Биринчиден куттуктап кетет элем. Жалпы Жалал Абад шаарынын тургундарына ушундай биздин стадионубуздун ачылышына адашпастан бир 15 миң адам келди го дейм. Негизгиси биз өтө кубанычтабыз. Азыр буга чейин эртерээк келип стадиондорубузду көрүп, буга чейинки камчыбекти Кыдыршаевич могул жерде өз интервьюн көргөнбүз. Азыр уже башка жерге эле түшүп калгандай болуп атабыз да негизичи. Маанай сонун, жергиликтүү мына Жалал Абад шаарында өтө сонун майрам болуп өтүп турат. Мына футбол аркылуу алдыңкы майрам өтүп турат. Ошондуктан биз кубанып турабыз. Биз деле мына өнүгүп, футбол өнүгүп атат. Биздин ушу футболубуз, стадиондорубуз курулса, биздин зрелищный оюндар мына кечки саат 8-де оюндар башталып атат. Мына жумуштан кийин, эл 8-ден кийин оюн көрсө, маанайыбыз сонун. Оюн башталар алдында концерттик программа тартууланды. Анда Малика Дина, Жакс, Омар жана Расул Маматкуловдор ырдап, күйөрмандардын маанайын көтөрүштү. Ал эми Омар менен Жакс өздөрү медиа лигада ойногон оюнчулар болгондуктан алар футболдун чыныгы фанаттары. Өздөрү көрүп атасыздар, Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаковдо жок прожекторлор бул жака уже келиптир да. Эми албетте биздин региондор маданий жактанбы, спорт жактанбы өнүксө биз жалаң гана сүйүнөбүз. Себеби дегенде элибизде, жерибизде тойлор, жакшылыктар көп болсо, биз ар дайым кызматтабыз.
Бүгін Мурас Юнайтед менен Илбирстин беттешинде ким утат? Ким билет? О, ким билет? Жаңыланган стадиондун ачылыш оюнунда Кыргыз премьер-лигасынын жүгүртмөсүнө ылайык Мурас Юнайтедке Илбирс командасы туш келген. Андыктан алар да бул майрамдык маанайдын катышуучулары болушту. Биринчиден кыргыз элин куттуктап кетерим. Заманбап поле биринчи Жалал-Абадта салынды. Азыр оюн болот, урматтуу достор. Профессионалдык түрүндө салынып тур. Поле өтө жогорку деңгээлде. Эми Кудайым буйрса, астыда ушу ар бир област ушундай салынып калса, футбол өтө күчтүү өнүгөт. Ал эми стадиондун расмий ачылышында Жалал-Абад шаарынын мэри Эрнестбек Ормоков менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары жана Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев сөз сүйлөдү. Бүгүн Жалал-Абад шаарынын гана эмес, жалпы кыргыз эли үчүн өзгөчө кубанычтуу күн десем жаңылышпайм. Анткени шаарыбызда Курманбек атындагы стадион толук жаңыланып, өлкөбүздүн тарыхында алгачкы ирет эл аралык талаптарга жооп берген гибриддик стадион болуп ачылып жатат. Буйрса, кыргыз футболу бийик деңгээлге чыгып, бул стадиондо эл аралык мелдештер, чемпионаттар өткөрүлөт деп мен терең ишенем. Быйылгы жылдын эсебинде мамлекетибиздин бюджетинен жана футболдук союздун бюджетинин эсебинен мамлекетибизде 12 футболдук стадион өз калыбына келет. Алдын ала айтып коебуз, сиздерге ушул бир аз болсо дагы маалым болуп турсун, сиздер дагы дуа кылып турасыздар. 6 июндагы Малайзия, Кыргызстан эл аралык чоң беттеш ушул Жалал-Абад шаарында өтүшү мүмкүн болуп турат. Буюрса, Жалал-Абад шаары футболдун борбору болуп, Жалал-Абад шаары тынчтыктын, биримдиктин, ынтымактыктын борбору болуп. Баарыбыз футболго келгениңиздерге рахмат айтамын. Саламатта болуңуздар. Рахмат барыңыздар. Буга чейин бул жерге келдиңиз беле, стадиондо кандай өзгөрүүлөр болуп тур? Ооба, биз постоянно эле келип турабыз, балдар менен мындай прогулка дегендей. Аябай өзгөрүү өтө чоң. Мен үчүн аябай чоң, потому что мен бул жерде балалыгым өткөн. Атам постоянно бизди бул жерге алып келип ойнотуп жүрчү да. Каяктан келдиңиздер? Кочкор Ата шаарынан келдик. Кимдер менен келдиңиздер? Уулум экөөбүз, аялым үчөөбүз. Буга чейин бул стадионго келчү Мурун жок, 1-2 келгенбиз. Андан бери келдик болчук да. Азыр кандай экен? Эмне өзгөрүү, эмнеси жакшы? Азыр жакшы мурункудан. Менимче бардыгы бүгүн келген Жалал-Абад шаарынын тургундардын баардыгынын маанайы сонун болуш керек. Мындай нерсени эч ким күткөн эмес. Биз абдан кубанычтабыз. Чоң рахмат биздин өкмөтүбүзгө, Камчыбек Кыдыршаевичке. Жалал-Абад шаарынын жашоочуларынын кубанычын тең бөлүшүү үчүн Өзбекстандан доолбастарын атайын алып келген коноктор оюнду көркүнө чыгарып турду. Biz en asosiysi bilamiz, hammamiz qo'shni qarindoshligimiz iloyim abadiy bo'lsin. O'zbekiston, Qirg'iziston hamisha qarindosh. Урматтуу көрөрмандар, Өзбекстан, Кыргызстан достугун жарнамалап жүргөн дал ушул инсандар, ушулардын командасы эсиңиздерде болчу керек. Мына ушул чоң топуну кийип алып, Азия кубогунда Кыргызстан Катарда оюндарды өткөрүп атканда өтө сонун колдоп берген болчу мына Кыргызстан курама командасын. Бүгүн ошентип Жалал-Абадка келип, Мурас Юнайтедти колдоп, ушул оюнга шоң кошулуп турат. Чоң рахмат. Омат тилейбиз. Омат, давай Мурас Юнайтед, давай до конца. Ошентип күйөрмандардын тынымсыз колдоосу менен коштолгон беттеш 3-1 эсебинде талай ээси Мурас Юнайтедтин жеңиши менен аяктады.
Мындай поледе ойноштагы жакшы, темп жакшы, топ жүрөт, пастардагы мындай кандай десем эми ровный да, жакшы ойносоң болот пастар мененчи. Оюн дагы жакшы жүрөт, темп дагы жакшы болот. Руководители Киргизстана, то, что они уделяют внимание, делают такие стадионы, такие поля. Футбол становится лучше и зрелищнее на таких полях. Поэтому спасибо большое им. Поле великолепно, игра великолепна, но кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Это футбол. Мы были сильнее сегодня, готовы к следующей игре. Я очень... Если такие поля будут в Киргизстане, большое спасибо руководителям, они просто молодцы. Чоң майрам болуп атат. Футболчуларыбыз бүгүн жеңди. Куттуктайм. Жалабаттын күйөрмандарын, Мурас команданын күйөрмандарын куттуктайм. Анан ушундай стадиондор көбөйсүн Кыргызстанда, Кыргыз элибизде. Жакшы стадиондор көп болсо, футбол дагы жакшы, качество болот. Открытие матча в городе Жалабат от стадиона Курманбек прошло, я думаю, замечательно. Пришло огромное количество людей. Я думаю, все насладились футбольным праздником, также концертной программой. И, естественно, для нас это очень сильно и важно. Почему? Потому что мы долго ждали открытия этого стадиона, реконструкции, хорошего качества полей. Армандуу футбол күйөрмандары ушундай масштабтуу түрдө шаңсыз маанайда Жалал абад шаарындагы Курманбек стадионунун ачылышы орун алды. Бул албетте Кыргызстандагы буюрса быйылкы жылы алгачкы ачылуу азерли. Мындан дагы 12 стадиондун ачылышына күбөлүү болсун. Эң башкысы Кыргызстан курама командасы үчүн ушул Борбор каласында 45 000 күйөрман менен стадион жакынкы жылдары алда ачылат. Кыргыз футболунун келечеги алдыда. Кыргыз футболу арышын келем алга таштады. Бирге алга.